Таңкы беште таңкы коногубуз менен тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто Кыргыз кинематографтар союзунун төрагасы, режиссер Таалай Кулмендиев агабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Рахмат. Жакшы. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул жакында эле буйруса Оскарга Кыргызстандын атынан фильмдерди жөнөтүү үчүн тандоолор болуп өттү. Тандап алдыңыздар. Ошол жака кайсы фильмдер бара турган болду? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Биз бул кинонун мындай айтканда баягы эң бир мындай ар бир кинорежиссердун бир мындай коюндагы нерсе бул сөзсүз түрдө баягы Оскарды жеңип алуу болуп эсептелет. Анан ошол Американын Оскар комитетинде мыкты чет элдик тасма деген номинация бар. Мына ошол номинацияга бүт дүйнөдөн жылына баягы фильмдер тандап алат да. Мына бул жагынан алганда ошо ар бир өлкөдө Оскар комитети бар. Бул комитет бизде да иштейт Кыргызстанда. 4-5 жылдан бери биз ошол комитетте жылына бирден фильмди Кыргызстандын атынан сунуштап келебиз. Мына быйыл дагы Кудай буйруса 20 сентябрда Кыргызстандын атынан бир картина белгилүү болуп калат. Бүгүнкү күнгө чейин Актан Арымкуловдун Кентавр тасмасы менен Эрнис Абжапаров агайыңардын Саякбай тасмасы сунушталды. Оскар комитетинин мындай айтканда чогулушу эртең саат 2-де кино үйүндө өтөт. Мына ошол жерден кайсы картина Кыргызстанды 2018 жылы ошо Оскарга баягы Кыргызстандын атынан ким барат белгилүү болот да. Демек эртең чечилет турбайбы? Буга чейин да башка да көптөгөн фильмдер сунушталса керек. Мисалы былтыркы жылы Атанын керези фильми сунушталган, ага чейин Сүт ак фильми, андан аркы жылы Курманжан татка тасмасы сунушталган. Бул баягы Оскар комитетинин чечими менен, ага чейин баягы киноакадемиянын чечими менен ар кайсында картиналар сунушталып келген да. Айтсаңыз, ал фильмдерди кимдер тандайт? Оскар комитетинде 35 киши мүчө болуп эсептелет. Алардын баары эле биздин белгилүү кинорежиссерлор, баардыгы чыгармачыл адамдар десек болот да. Аттуу баштуу белгилүү кишилер. Аттуу баштуу белгилүү ошо Болот Шамшиев, Геннадий Базаров баштаган, андан кийинки жогондуулаган ошол эле Актан Арымкулов, Эрнис Абжапаровдор баары ошол Оскар комитетинин мүчөлөрү болуп эсептелет. Жана да сиздин Мунабия деген кино тасмаңыз бар. Ушул тасмаңыз кандай ийгиликтерди жаратып жатат учурдагы? Жана жакында Кореяда ушундай презентация болот экен деп. Мунабия тасмасы бул Казат Акматовдун Мунабия аттуу чыгармасынын негизинде тартылган. Бул тасманы 2016 жылы тартып, монтаждап, сунуштап бүткөнбүз. Улуттук Ак Элбирс кино сыйлыгында 3 номинация боюнча жеңишке жетишкенбиз дегендей. Кайсы номинация? Бул номинация мыкты композитор, мыкты актриса, анан мыкты үн. 3 номинациясы боюнча сыйлыктарды алганбыз. Анан бул фильмдин мындай айтканда дүйнөлүк премьерасы баягы Азиянын Каннысы деп аталган Пусан эл аралык кинофестивалында презентация болот. Дүйнөлүк премьерасы болот. Бул 13 октябрда ошо Пусан шаарында болот. Аябай жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Ошол жака Мунабия тасмасы барып көрсөтүлөт э? Кудай буйруса. Жакшы. Негизи эле сиз өзүңүз режиссердук жолуңузда эмне үчүн ушул кесипти аркалап калдыңыз? Эмне үчүн ушул режиссер болууну туура көрдүңүз? Сиздин өзүңүздүн осуңуздан уккубуз келип атат. Эми бул ар кандай да мен өзүм окуу жайды бүткөндө башка кесип менен бүткөм. Анан кандайдыр бир өзүмө билинбеген бир себептерден улам ошо кино тармагына келип калдым. Кино жакка тартып туруп алды окшойт. Жок, мен ошо баягы Кытай тили боюнча мындай айтканда адис болчумун. Анан ошо дипломатический школду, мектепти бүтөм деп ошо Москвага тапшырып, анан ошол жерде өзүбүздүн байкелерибиз ошо ГИКте, Бүткүл Союздук кинематография институтунда баягы
окуучу, анан мен өтпөй калып ошол жерден анан мен сени тиги ошо ГИКке кинорежиссер факультетине киргизип коеюн десе мен өзүм чанып мен эч качан менден кинорежиссер чыкпайт деп анан бирок тагдырдын буйругу экен айланып келип эле ошо кино тармагында кызмат кылып атканыбызга бир топ жыл болуп калды. Ошентип кокусуна келген турбайсызбы? Башы ушундай атайын адистикти тандап алган эмесмин, бул тармакка ошо кокусунан келип койгонбуз. Бардык эле режиссерлор кино тартарда алгач өздөрү башында ойлонот экен да, мээсинде ушундай сүрөттөлүштөр болсо деп көрөт деп уккам да. Көрүп анан кийин ушундай кылып тартсам болот деп анан ошол оюн ишке ашырып экрандаштырат деп уккам. Сизде кандай болот? Жок, туура эле. Бул кино тартуу биринчи адамдын аң сезиминде, оюнда, ички жан дүйнөсүндө тартылыш керек да. Аны баягы экранга чыгаруу бул уже кесиптик нерсе болуп эсептелет. Эгерде оюңду туура бербесең, кино деле жакшы жыйынтыктарга келбей калат деп айтмакмын да. Адамдын аң сезиминде жашаш керек кино. Биринчи аң сезиминде тартылыш керек, аң сезимде ушул окуя жашаш керек. Багы кино тартуу учурунда аябай көптөгөн кыйынчылыктар болот. Анан кийин башкы каармандарга адамдарды, актерлорду тандаш өтө эле оор болот деген да сөздөрдү уккам да. Ошондо тандап атканда кантип баягы образдарга жарашыктуу адамдарды каяктан издейсиздер? Кээде чыкпай калат экен, кээде оңой эле табылат экен. Кандай талаптар болот? Эми менимче жана айтып кеткендей эле ар бир образды өзүң биринчи элестетип турасың да. Мисалы ошол каарман өзүңдө жашаш керек, бирөөнү көрүшүң керек. Же болбосо ошого салыштырмалуу түрдө анан бирөөнү издеп баштайсың да. Баягы жок образды жаратып алып артынан аракет кылсаң деле болот, бирок окшош образ издөө ошол каармандарды мындай айтканда өзүңдүн ойлогону менен чыгармадагы нерсенин баягы экөөнүн жакындашына алып келет да. Эми бул процесс өзү аябай татаал. Биз кино жаратып атканда, мисалы бирөөнүн чыгармасын окусаң, ар ким өзүнө ылайыктап ошону кабыл алат да. Мисалы ат берип коюп же тиги аны сүрөттөгөн менен ар бир адам калыптануусунда такыр башка калыптанып алат. Ата эненин образы болсо деле ар ким өзүнүн ата энесине ылайыктайт. Бир тууган же кандайдыр бир каармандарды өзүнө жакын образдардан көрөт деп айтмакмын да. Ал эми мисалы үчүн кээ бир адамдарда ушундай ролго кебетези түспөлдөш болгону менен, мындай дал келгени менен, мындай аткаруу чеберчилиги башкача болуп калат да. Же ашып кетет, же жетпей калган. Ушундайларда кантип, кандай критерийлер менен чыгарасыздар? Кантип тандайсыздар? Бул дагы ошо режиссердун өзүнүн ошо дүйнө таанымына жараша нерсе болсо керек деп ойлойм. Анткени ошол мындай айтканда каарманга ойду таштап бирдемени таңуулап атканда канчалык деңгээлде аны түшүнөт, канчалык деңгээлде ошол максатка туура багыт алат деген көп нюанстар бар да. Эми биринчиден баягы актердук кесип өзү дагы көп кырдуу. Аябай мындай айтканда бизге баягы актерлор оңой сезилген менен актердук кесип деле көп нерсени талап кылат. Ошол актерлор режиссер койгон мисалы максаттарды аткара алабы же алар үчүн аябай жөнөкөй болобу, бул такыр башка маселе. Ошол жагынан алганда баягы актерлор менен кино жаратуучулар бир багытта иш алып барганы туура болот да. Жакшы, биз ушу бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанды эл аралык аренада тааныткандар темасында сүйлөштүк. Ушу фильмиңиз дагы көптөгөн ийгиликтерди алып келсин, дагы жакшы чыгармаларды тартуулап, жакшы кинолорду Кыргызстанга эле эмес, дүйнө элине дагы тартуулап жүрө бериңиз. Ага келип бергениңизге рахмат. Чыгармачылык эргилөө. Рахмат сиздерге. Келип туруңуз.